қой қозы 6 айдан жоғары болуш керек, 6 айға толбогон болсо жарабайт. Уй 2 жаштан өйдө болуш керек, толуш керек 2 жашка. 1,5 жаш, ана 1 жаш 8 ай болбойт. Толуш керек. Төө 5 жаш болуш керек. Уй бука аттылар 2 жаш, қой 6 айдан жоғары болуш керек, қозу семиз болуш керек. Түшүнүңөр, ешки 1 жаштан өйдө. Ертең базарга чыгып алып элдин баары соода кылат. Ертең 6-күн бүт токмокту, каракол бүт, ертең курбан айтка чейин бүт жерде соода болот. Эмне кылат? 6 ай боло эле козуну алып чыгып алып эле алдап сатып берет. 4 айлыгын, 5 айлыгын деле 6 ай болду деп эле жан динденип сатат. Бул бирөөнү алдаган болот. Мен барып сатып аласам, мен билбейм. Менде диагноз жок. Анын тиги справкасы деле менде жок. Жаздырып алат азыр. Анан эмне кылат? Мен алып союп коюшум мүмкүн. Чоңдугун көрүп, кебетесин көрүп, бирок ошол жашка толбой калса, шарият айтканга дал келбей калса, курбандык өтпөй калат. Бирок кыяматта ошол курбандыктын соогун өзүңөн бересиң. Ким алдап саткан болсо. Себеби бирөөнүн амалын жаратпай салдың да, ал сага мусулман экен, сакалчан экен, кыргыздын баары 90% Кыргызстанда мусулмандар жашайт деп барып сени сатып алып атат. Анан сен аны алдап атасың. Уюң 1-2 жашка толо элек болсо деле эптеп ушунда түртү ийейин, ушунда баа көтөрүлдү, алуучу көбөйдү, эптеп сатып ийбесе мындан кийин өтпөй калат деп эптеп сатып ийе турган болсоң, ал жаш шариятка туура келбей калса, өтпөй калса кыяматта жол бересиң. Ушул нерсени эске алыңыздар, башка досторуңуздарга, тааныштарга эскертиңиздер. Себеби мусулман эскертүү мусулманга пайда берет.